Кээ бирлерде тарбияда уруудан башка эч нерсеси жок. Балага дагы сезмелүү ата энем менин жакшылыгымды көрбөйт экен, менин пайдам үчүн аракет кылбайт экен, ырайым төкпөйт экен, өч ала берет экен, мындай деп бүт шайтан ой берип, бала менен жоголобу, анан келип тилин бүткөнсүп, оор нерсени колдонсом, эмне десем мен баятат булар. Анан алымдар айтат: уруу менен эмнени каалап атасыз? Сизди сөзүңүздү угуп, жаман нерсесин тыйылышты каалап атасыз да. Ошонун жолдору бар башка. Мисалы, балдар жакшы көргөн нерсени тыйып коюу. Балдар эмне менен ансыз жашай албайт? Ошол нерсени наказать этип тыюу баягы. Балдар жакшы көргөн нерсени берип кызыктыруу. Мына мондай кылып жүрсөң бир жума бою, же мону кыла турган болсоң мен сени ушул жакка алып барып келем, же мону мына ушуну жакшы көрөсүң, ушуну кылып берем. Эне болсо кайсы тамак ошону жасап берсин. Ата дагы бир атадан билген кызыккан нерселер бар да балдар. Ошолорду вада берип жасап берсин. Алар кызыккан нерселерди жасап берүү. Модон тыйылсаң, же мындай кылып окусаң, мындай кылып жүрсөң деп шарт кылып деле айтып кызыктыра берүү. Же болбосо наказать этем десеңиз, ал жакшы көргөн нерселерди алып коюу. Ноутбук, телефон, планшет. Мисалы, күнүнө 2 сааттан берип аткан болсо 1 саат берип коюу. Күнүнө 1 саат берип аткан болсо 2 күн бербей коюу. Эмнеге? Сен мына ушундай катаны кылып атасың. Мен дагы сага мына мондай кылам депчи. Ошолорду көргөзсө билет. Мен сага балам жакшылык каалап атам. Сен оңолушуңду каалап атам деп сөзүн эскертип, ошон үчүн мен сага 3 күн тыюу салам. Билет, бала сезет. Алла таалам айткандай, эгер силердин жүрөгүңөрдө оңолуу боло турган болсо, ниетиңерде оңолуу болсо, Алла таалам оңдойт силерди. Ошондой эле ошол нерсе бала сезет. Эне мен оңолушумду каалап атат, ошон үчүн ушундай наказаниялар берип атат деп. Ал эми жанагындай кылып акылдан айнып, оозунан заар сөздөр чыгып кечкери ушундай кылып турган болсо, анда жанагы Аллах сактасын. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдар айрым жолдор, мисалы, ушул нерсени сахабалар деле кызыктырган. Ушундай нерселерди айткан. Мисалы, бир душманды кимде ким ушунун көзүн тазалап жок кыла турган болсо, ага мындай деген Пайгамбар алейхиссалату вассалам сыйлыктарын эскерткен. Ошондой эле жана жихадта олжону айткан. Дагы бир адам намазында болсо мактаган, эгерде кандай жакшы адам түнкү намазын окуйт, кызыктырган. Түнкү намаздын тахажжуд намазынын артыкчылыгын айтып, ал адам ошону укканда эч убакта таштаган эмес. Көп аябай мындай окуялар, хадистер. Ушунун баары адамдын табиятына жага турган нерсе да. Анан кечке уруу, ууршуу, кагуу, силкүү боло бере турган болсо, тескеринен кетет. Ал эми уруу деген негизги нерсе боло албаш керек. Бул жанагы такыр башка нерсе жардам бербей калганда ура турган жер бар. Бирок ал негиз боло албаш керек. Ката кетсе эле ура калуу, ката кетсе эле ура калуу, же ката кетсе эле заар сөз сүйлөй калуу. Ушул тарбиядагы негизги инструмент болуп калбаш керек. Ушуну жакшы түшүнүш керек. Өзүбүз дайыма мээбизге куюп, өзүбүздү оңдогонго, токтоолукка ушул нерсени түшүнүш керек.